Кийинки сөз депутат Момбеков Ырыскелди Чыныбекович. Рахмат, Дастан Артисбекович. Урматтуу президентибиздин өкүлү, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Өзгөчө маани берип угуп койсоңуздар, президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков ушул жылдын 4 февралында мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакмын Усубалиевдин 100 жылдыгы майрамдоо жөнүндө атайын жарлыкка кол койгон. Анан аны максатын да белгилеп кеткен. Кыргызстандын экономикалык, социалдык жана маданий жактан калыптануусуна көрүнүктүү салым кошкон Турдакмын Усубалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу жана анын туулган күнүн 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде майрамдалсын деп президентибиз ушундай жарлык чыгарды. Президентибизге рахмат. Анан бул ишти өкмөткө жүктөп койгон. Учурда өкмөт уюштуруу комиссиясын түзүп иштеп жатат. Кече мен Кочкордон келген Турдакмын Усубалиевичтин туугандарын, жердештерин кабыл алдым. Алардын ачык эле айтайын, азыркы аткаруу бийлигинин ишине нааразы болуп жатышат. Эмнеге нааразы болуп жатышат? Алар ириде ушул көрүнүктүү салым кошкон көрүнүктүү инсаныбызга көзгө басар Турдакмын Усубалиевдин атын түбөлүккө калтыруу максатында ушул 100 жылдык бар экенин өкмөт башчы өзү жетектөй орун басарын өткөзүп койгонуна нааразы болуп атат. Мамлекеттик деңгээлдеги макамды ишти өкмөт башчы өзү аткарсын да. Былтыркы жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык баракесин Сооронбай Шарипович өзү өкмөт башчы болуп турганда, Сапар Исаков анан Абылгазиев өздөрү башкарганда. Эмне үчүн Турдакмын Усубалиев келгенде өзүнүн орун басарына жылдырып койду? Бул биринчи таарынчы, экинчи таарынчы мэрия, Бишкектин мэриясы эски аянттын атын бере салыптыр. Уят эмеспи? Жаңы аянтты салган кишиге эски аянттын атын берген бул эскилик эмес, бул кемчилик да. Мына Өзбекстандын президенти өзүнүн сунушу менен Өзбекстандын парламентине киргизип, Жизак район областындагы Жизак район Шараф Рашидов аттындагы район кылды. Казактын парламенти 6 мүнөттө Астананы Нур-Султан кылып койду. Хотя тирүү адамдын ашы өрүлбөйт, тирүү адамдын аты өрүлбөйт дейт. Кунаевдин атына көчө бар, Кунаев атындагы академия бар. Былтыр Кунаев атына мечит салынды. Азербайжандарды айтпай эле коюн, Гейдар Алиевди кандай кылып туруп атын түбөлүккө калтырып атат. Аэропорттон баштап Бакунун бардык жеринде Гейдар Алиевдин аты бар. Ал эми биз ушул 25 жыл партиянын жетекчиси болгон кишиге өкмөттүн үйүнүн алдына парковканын атын берип атабыз да. Машина токтотуу жайды ушул мартабалуу мамлекеттик ишмерге кыла турган мамилеби? Туугандар айтып атат, бере турган болсо бул 1-май райондун атын берсе, бул жакшы болот эле дейт да. Бербесе бербей эле койсун дейт. Биз артык кылабыз деп тыртык кылбашыбыз керек. Ушуну мен урматтуу Курманбек Сапарбаевич президентибизге жеткирип койсоңуз, алар ушуну айтышты, ушу депутаттар көтөрүп силер да салым кошуп койсоңор деп. Эми биз деле парламентте керек болсо ушул жогорку кеңештен токуп туруп өкмөткө сунуш киргизбейкпи? Керек болсо биз отурган ушул ак үйдөгү Турдакмын Усубалиев бюджеттен бир тыйын албай Черненканын жардамы менен салдырган. Эми мен экинчи маселеме жетишпей калдым. Солтан Сарымович анан процедурадан чыкканда айтам, урматтуу президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлү ушуну жеткирип коюңуздар. Рахмат.